Assalamu алейкум. Амансыздарбы? Азыркы учурда баардык нерсе жетиштүү, керек болсо ашыгы менен бир гана нерсе убакыт тартыш болуп калды. Берекеси кеткендей. Туура керектүү нерселерге жетиштүү убакытта ушунчалык кыйын болуп калды. Ошо катары сиздерге дагы мына 10 күн катары менен бир видео чыгарганы 10 мүнөт убакыт таппай калдым. Мына акыры чыгынып, эрте менен иштерди дагы токтотуп коюп, сиздерге керектүү болгон же болбосо пайдалуу болгон маалыматтарды жеткириш үчүн ушул видеону чыгаратам. Мында бир эмес 2-3 теманы бир айтып берүүнү чечтим. Анын дагы ток этер жерин же болбосо эң керектүүсүн, болбосо баардык нерсени уккан менен аны аткарганы келгенде баары бир эми жалкоолук кылып аткарбай калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде керектүү гана нерселерди уксаңыздар, демек ушундай кылыш керек деп ойлоп, балким аткарасыздар. Бүгүн тамак оорусу тууралуу жана геморрой тууралуу айтып беришти туура таптым, анткени экөөсү тең эң кеңири тараган жана өтө көйгөйлүү болгон оорулардан. Тамак оорусу тууралуу айта турган болсом, анын пайда болгонун качан ооруганда эле сезебиз жана бул биздеги эң жеңил болбосо убактылуу болгон оорулардын катарына кирет. Тамак оорусунун келип чыгыш себептери тууралуу ар кандай божомолдорду айтууга болот, бирок анын чындыгында эки гана себеби болот. Бул бактерия же болбосо вирус. Кайсынысы бизге таасир эткен болсо дагы ошол оору пайда болот жана тамагыбыз ишейт, дене табыбыз көтөрүлөт. Ошондуктан биз мында дарыланууда оорунун булагы эмне экендигин билип алсак, айыгып кетүү оңой болот. Бактерия менен оорусак кандай белгилер болот, вирус менен оорусак кандай белгилер болот, биринчи ушуну аныктап алайлык. Экөөсүндө тең тамак ачышып катуу ооруйт, жутунганда ооруйт, экөөсүндө тең. Бирок бактериядан улам ооруганда тамак ишегенден сырткары ошол жерде ишектин үстүндө ак же болбосо сары нерселер дагы туруп калат. Муну сиз күзгүдөн тамагыңызга фонарь жандырып көрүп алсаңыз болот. Эгерде вирустан ишеген болсо, ал жөн гана кызарып турган болот. Жана бактериядан болгондо дене табыбыз 38ден жогору көтөрүлөт сөзсүз түрдө. Ал эми вирустан болсо анчалык дене табыбыз көтөрүлбөйт. Ушул эки белги аркылуу аны айырмалап алсак болот. Бактериядан болгондо биз муну ангина деп коебуз. Ал эми вирустан улам тамагыбыз ишеген болсо, муну вирустук фарингит деп коебуз. Экөөсүнө эки түрдүү дарылоо ыкмасын колдонуу керек. Эгерде ангина боло турган болсо, албетте жакшы билесиздер, антибактериялык дарылоо ыкмасы колдонулат. Эгерде сиз биринчи жолу ангина болгон болсоңуз, ал балким жөн эле өзү өтүп кететтир, же болбосо таблетка түрүндө антибиотик ичип койсоңуз, мисалы эритромицин деген таблетка бар, ошону күнүнө 2 же 3 маал ичип койсоңуз жетиштүү. 2 күндө эле ал өзүнүн эффектисин өтө жакшы көрсөтөт. Дээрлик 2 эмес, 1 күндө деле жакшы көрсөтөт. Бирок дарыны эң кеминде 5 күн ичүү керек, анткени антибиотик пайдалуу болгону менен аны аягына чейин албай турган болсок, ал кайра калып кеткен микробдор күчөшү мүмкүн. Жана натыйжада ангинанын таасиринен бөйрөгүбүз, жүрөгүбүз жабыркап калышы мүмкүн. Ошондуктан ангина болгондо сөзсүз түрдө кылдат дарыланайлы. Ал эми сизде ангина кайра козголуп, 2-3 жыл, кийинки жылдар болгон болсо, дароо эле антибиотикти укол аркылуу алыш керек. Ошондо ал жакшы натыйжасын көрсөтөт. Мисалы сефазолин деген укол бар. Аны дагы күнүнө 2 жолу алсаңыз жетиштүү болот. Бирок муну алганда таблетканы ичтин кереги жок. Жана муну биринчи алып аткан болсоңуз, аны аллергияңыз жокпу, барбы, ошону текшерип алыш керек. Сөзсүз түрдө, болбосо анын зыяны олуттуу болуп калат. Муну бардык эле медайымдар билет. Андан сурап алып, ошол аллергияга биринчи текшерип туруп, андан кийин гана антибиотикти алууга туура келет.
Ошол эле учурда тамакты фурацилин менен 2-3 жолу чайкап турсаңыз абдан жакшы болот. Эми вирустук фарингит болуп калган болсоңуз, мында сиз эч кандай дары-дармек колдонбойсуз. Анткени мында организм өзү вирус менен жакшы күрөшүп, аны жеңип чыгат. Сиздин аткарышыңыз керек болгон бир гана нерсе бар. Бул ушул кадимки эле тамак аш содасын алып туруп, ошо менен тамакты чайкап турсаңыз жетиштүү болот. Андан сырткары таза балды жана мындай куркума деген эң пайдалуу болгон биз үчүн табигый антибиотик бар. Ушул экөөсүн аралаштырып, күнүнө 1 кашыктан экөөнү аралаштырып жеп турсаңыз, ушул дагы абдан жакшы жардам берет вирустук фарингитке каршы күрөшкөнгө. Жана албетте жылуу жүрсөңүз, таманыңызды жылуу кылсаңыз эле бул оору өзү эле өтүп кетет. Тамак оорусу тууралуу негизинен ушулар. Эми мындан ары геморрой тууралуу айтсам. Геморрой билебиз, баарыбыз дебейин, көпчүлүгүбүздө бар. Жана аны менен өз алдыбызча күрөшүп жүрөбүз. Сиздерге бир-эки эле кеңеш айтып өтөйүн. Геморрой болгондо албетте ал ар дайым эле козгой бербейт. Ич катуу катыганда жана же болбосо катуу өткөндө гана ал козголуп турат. Ошондуктан ошого жеткирбеш керек. Күнүнө 100 граммдан кем эмес жер жемиштерди, жашылчаларды жеп турсаңыз, бул оору өзү эле сизди көп кыйнай бербейт деп айтсам болот. Ал эми мындан толук арылуу үчүн албетте операция кылууга туура келет. Бирок көп жылдар бою табигый ыкмалар менен эле дарыланып жүрө берсеңиз кыйынчылык болбойт. Өзүңүздү өзүңүз жакшы кармап жүрсөңүз болот деп айтсам болот. Ал эми андан сырткары дагы сиздерге сунушум, эгерде сизде геморрой козголгон болсо, эми геморрой дайыма эле козголо бербейт, бир жылда бир 2 жолу же 3 жолу козголушу мүмкүн. Ошол учурда мындай Натальсит деген свеча бар, дарыканалардан алсаңыз болот. Ошону колдонсоңуз жакшы болот. Муну кантип колдонобуз? Жакшылап жууп алабыз ошол жерибизди, кургатып туруп, андан кийин гана буну дароо салып бербейбиз. Анткени ошол жерде жаралар пайда болуп, же болбосо тешик пайда болуп кыйнашы мүмкүн. Ошондуктан аны учун бир аз ысытып туруп, бир аз тийгизип такап турабыз. Андан кийин бир аз киргизебиз, күтүп, ошентип 1-2-3 мүнөттүн ичинде ичкери киргизип беришибиз керек. Ошондо ал өзүнүн пайдасын жакшы тийгизет. Ушундай кылып геморройдон арылсак болот. Бир алганда бир өзүңүзгө жараша, балким 2 күн, 3 күндүн ичинде бул оору сизди кыйнабай калганда токтотсоңуз болот. Андан сырткары геморрой козголгон убакта шаарда жашасаңыз билбейм, анда сизде бул көйгөй анча эле болбосtur. Эгерде сиз айылда жашай турган болсоңуз, классик деп коелу, классик ажатканаларды колдонобуз албетте. Ошондо козголгон убакта олтуруп заара кылуу дагы кыйын болуп калат. Күч келип, улам геморрой ылдыйга тартыла берет. Ошол убакта ажатканаңызга мындай табигый илгертен өзүбүз колдонуп жүргөн классик стол деп коеюн, олтургуч ушундайды алып кирип коюп, заара ушатканда ошого олтуруп алсаңыз жакшы болот. Жеңилдик болот деп айткым келет. Ошентип геморройдон кичине болсо дагы жеңилдеп каласыз деп ойлойм. Андан сырткары бүгүн сиздерге акырында мындай зыгыр майынын пайдалары тууралуу бир-эки ооз айтып өткүм келди. Мында омега 3, 6, 9 кислота майлары бар. Анын пайдалары толтура, витаминдерге бай, кант диабетинин алдын алат, рактын алдын алат, аялдарга айрыкча пайдасы зор, ич катууга жакшы жардам берет, аны жумшатканга, антиоксиданттык радикалдарга каршы күрөшөт, жана иммунитетти бекемдейт. Айта берсе пайдасы зор. Буну эң жакшысын табып сатып алыңыздар дагы, колдонуңуздар. Күнүнө өзүнүн капкагын ачып туруп эле ошол капкагына толтуруп ичип алсаңыз жетиштүү болот деп ойлойм. Бир күндө бир жолу эле.
Жана муну орусчасы льняное масло деп коет. Дарыканадан сурасаңыз ошондой ат менен сурайсыз. Зыгыр май деп биз кыргызчасын айтабыз. Негизинен ушулар бүгүнкү буюрса жакынкы күндөрү мындан дагы пайдалуу болгон, мындан дагы керектүү болгон видеону чыгарам деп сиздерге ишендирип кетем.